Дем алуу. Диафрагмалык дем алуу бул өпкөдөгү кан айлануунун, өпкөдөгү дем алуунун, дегеле денедеги кан айлануунун жана денедеги без айлануунун жакшыруусуна өтө чоң жардам берген дем алуу болуп саналат. Диафрагмалык дем алууда биз диафрагма деген зат, диафрагма деген орган өпкө бөлүк менен адамдын ички бөлүгүнүн ортосунда жайгашкан булчуңдуу эт болуп саналат. Ошол булчуңдуу этти биз өйдөгү ылдыйга тымылдаткан сайын биздин өпкөбүздүн дагы жана ички көңдөбүздүн дагы кан айлануу жакшыртат, өпкөдө кан дем алуу жакшырат жана организмден без тамырлар аркылуу керексиз шлактар, токсиндер сыртка чыгып кетүүгө өтө чоң өбөлгө бере турган диафрагмалык дем алуу болуп саналат. Диафрагмалык дем алууда дем алганыңызда ичиңизди чыгарасыз, демди чыгартканда ичиңизди өзүңүзгө тартасыз. Демек, ичти өзүнө тартуу көп убакытка чейин созулуш керек.